Men көбүнчө бирөөнүн эскисин кийем. Кескеде секонд хендтен дагы кийим алып, мен ойлонгон ошол эски кийимдерди мага зыян тийбейби? Жок, алып кие берсе боло берет. Мен билем чоң-чоң байлар ошодон алып кийинет. Элдин бардыгы мындай да, бай алса эле канчага сатып алдың? Кем багаласа ким бер деп сурайт да. Ошо бай деле ошол жерден алат секонд хендтен билем да, анан бирок билинбейт, жүрө берет да. Кара булутту көрүп, азыр жаан жайт десе ширк болбойбу дейт. Жок, ошо себеп болуп аткан жаан жайт окшойт деген сөз да. Анан жамгыр кааласаң да жайт, каалабасаң жайт десең андай болбойт. Эми жаан жайт деген азыр жамгыр жайт окшойт. Кудайым дайыма булуттап келген адатта жамгыр жайт эле деген сөз. Үйгө камчы илсе ширк болбойбу дегеле илген туура. Бизде да камчы илинип турат. Болотбек ажы деген абабыздын ошол эме ер тукумдардын баары мага белек кылышканда ошо камчы келгенге камчы аркамда турат, урматтуу бир тууганым. Ал эмес хадистерде келет. Камчы жөнүндө сөз бар. Жаңы үйлөнгөндө жүгүнсө кандай болот дейт. Эгерде кайната кайненеге сыйынуу иретинде жүгүнсө имандан чыгып ширк болот. Бирок саламдашуу иретинде эңкейип жүгүнсө эч нерсе болбойт. Жөн эле жүгүнгөн болот.